42 жаштагы Аелита Осмонова кандагы канттын деңгээлин билүү үчүн бүгүн Бишкектеги эндокринология борборуна келген. Анализди ач карын тапшыруу талап кылынгандыктан эртең менен эч нерсе ичпей алдын ала даярданган. Кечинде саат канчада тамак ичтиңиз? Колдон кан алынаары менен андагы канттын деңгээли 1 мүнөткө жетпей аныкталып, Аелита Осмонованын маанайы түштү. Анткени нормадан 3 эсе көп болуп чыкты. Канда канттын нормадагы деңгээли 5-5 болушу керек болсо, анда бул көрсөткүч 15-17 деп көрсөттү. Бүгүн акция болуп, дарыгерге көрүнгөнү келбегенде ооруга көп маани бербей жүрү бермекмин дейт. Эми дарыгердин көзөмөлүндө болушу керек болот. Врачта болот результат. Симптомдор бир аз байкалды, суусадым. Аны ошого санаториядан жөн эле тапшырып көргөм да, көрүп коюңузчу депчи. Анан 15 чыкты актан, бияктан 17 чыкты азыр. Анан азыр капельница срочно алыш керек экен, инсулин 2-3 күнгө жазып көрөлү деди. Под наблюдением болосуңар деди да. Аелита Осмонова окшоп эндокринология борборунда кандагы канттын деңгээлин текшертип, дарыгерлердин кеңешин алуу үчүн келгендердин саны көп. Арасында кант диабетине чалдыкканын билбей жүргөндөр да бар. Кандын өлчөмү жогору экени байкалып жатат. 3-4 адамдан байкалды. Бул не демекчи? Бул да кант диабети бар экенин далилдеп жатат да. Кээ бир өзү билбей жүргөндөр болуп чыгып атат. Ошон үчүн өз убагында дарыгерлерге кайрылып туруңуздар. Маалыматтар боюнча Кыргызстанда кант диабети менен ооругандардын саны жылына 7000 адамга көбөйүүдө. Учурда аталган залалдуу илдет менен ооруган 75 миңге жакын бейтап каттоого алынган. Бирок алардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн дешет адистер. Айрымдар аталган ооруга чалдыкканын билсе дагы, ал менен күрөшүүнүн эрежелерин так сактабай келишет. Сахарный диабет опасен своими осложнениями. Диабет бул залалдуу илдет, ал адамды майып кылышы да мүмкүн. Бейтаптын көрүүсү начарлап бөйрөк, жүрөк ооруларына, инсультка алып келет. Кээде бутун же колун кесип салууга аргасыз болушат. Мындан улам жарандар жок дегенде 3 жылда бир жолу анализ тапшырып, кандагы канттын өлчөмүн билип турушу зарыл. Кант диабетине кабылуу тобокелчилиги чоң экенин сезгендер кандагы кантты жыл сайын текшергени туура. 40 жаштан жогорукулар, ашыкча салмак менен жүргөн жарандар, жакындары бул илдет менен ооругандар сөзсүз дарыгердин кеңешин алып турса деп сунуштайм. Белгилей кетсек, 14 ноябрь бүткүл дүйнө жүзү боюнча кант диабетине каршы күрөшүү күнү. Бул датага карата Бишкектеги эндокринология борборунда акция дагы 3 күн уланат. Мында ар бир адам эндокринологтордон кеңеш алып, зарыл болсо ошол жерден кандагы канттын деңгээлин текшертип алганга мүмкүнчүлүк болот. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосонов, Ала Тоо 24.